27-iyul 2023-yıl Бакыян айлөкөтүндө өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында жаз айларында талаалардан түшкөн, тоолордон түшкөн суу менен бул жактагы үйлөрдү, көпүрөлөрдү каптап кетчү. Эми азыр биздин ошол жер адис, айылбашы, айлөкөт менен биргеликте ушундай бир балким нугун курсак, анан ошол үйлөрдү, сарайларды каптабайт деген максатта ушул иш болот. Бул Куташ районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан ошол май берилип, анан ушундай иш болуп атат. Эл жүз эле не каптап кетет атпайбы? Марат. Тура эле абдан жакшы. Кетпейт деп ойлойсузбу? Нары каптабайт да Марат. Жайыт комитетине бөлүнгөн экскаватор менен ушундай иш болуп атат. Бүгүн мына биз бияктан айлөкөттүн экскаватору менен өзгөчө кырдаалдын максатын алдын алуу менен бизге берилген горючий материал менен экскаваторго куюп ошону иштетип атырбыз. Мына бул жерде бир 30 метр түстөп түз асып койсок каналды суу түз келет экен. Анан кийин биягын уже сел каптабайт. Нар жагында дагы бир буга чейин каптап кетчү. Будан эки жерден каптап кетчү. Анан ошо суунун нугу бурулуп аткан турбайбы азыр? Мурун МЧСтин немелери келип жерден көрүп, ошо солярка бизге бөлүп берген. Ошол азыр өнерде дагы бир 30 метр бар экен, 30 метр. Ошону да казып битсек, кийин суу түз кетет. Сел келип, жайыт комитет Орос келип иштеп атат. Жагда башка трактор келе албай болот. Орос адан кыйын механизатор экен да. Оны тегистеп кайра анга түшүп, эми кайра ошол жерде катып чыгып кеткен эме дагы. Жакшы бир